Арыбаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу ички иштер органдарынын кызматкерлери. Сиздерди бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Здравствуйте, дорогие зрители, дорогие наши сотрудники правоохранительных органов. Позвольте поздравить вас с этим знаменательным днем, Днем кыргызской милиции. Бүгүн Кыргыз Республикасынын ички иштер органдары Кыргыз милициясынын түзүлгөндүгүнүн 101 жылдык салтанаттуу мааракесин белгилеп жаткан кези. Да, сегодня особенный день. Кыргызская милиция отмечает 101-ю годовщину со дня своего основания. И на Старой площади Бишкека царит по-настоящему праздничная атмосфера. Ооба, Кундуз, сен туура айтасың. Бүгүнкү күн чындыгында майрамдык маанайда тартип сакчыларына болгон сый урмат жана сыймыктануу дагы сезилип турат десек жаңылышпайбыз. И действительно, сегодня каждый гордится своей службой и вкладом в милицию, безопасность общества, а ветераны делятся воспоминаниями о своей работе. Урматтуу көрүүчүлөр, азыркы учурда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын жаңы имаратынын ачылыш аземинде катышууда. А после торжественная часть мероприятия продолжится на Старой площади. Өзүңүздөр көрүп тургандай, артыбыздагы экранда турган жаңы заманбап имараттар өлкө башчысынын катышуусунда онлайн форматта ачылмакчы. Также в ходе мероприятия сотрудникам органов внутренних дел будут вручены новые автомобили. Андыктан бүгүнкү майрам уланууда биз дагы азыркы таптада кызмат өтөп жаткан милиция кызматкерлеринин жана ардагерлердин маанайын билип, алардын эмгеги жана коомдук тартипти камсыздоого кошкон салымы тууралуу жалпылап көрсөтүп берсек. Да, Сайкал, тогда давайте вместе посмотрим, как проходит торжественное мероприятие, кто награждается и как отмечается этот важный день для милиции. Кыргыз президенти, Куралдуу күчтөрдүн башкы кол башчысы, ички иштер министрлиги бүгүнкү мааракеге даяр. Саламатсыздар жолдоштор. Майрамыңыздар менен куттуктайм. Ички иштер министрлиги толугу менен санарип милиция системасына өтүп, анын алкагында жүктөлгөн милдеттерин таасын ишке ашырып келүүдө. Ыкчам издөө иштерин жакшыртуу максатында өлкөнүн бардык аймактарына 4000ден ашуун заманбап видео камера, анын ичинде адамды жүзүнөн тааный турган технологиялар орнотулду. Натыйжада кылмыштардын бетин ачуу кыйла ыкчамдап, кылмышкерлер тез кармалып, мыйзам алдында жоопкерчиликке тартуу сөзсүз аткарыларына шарт түзүлдү.
Бул элге болгон ишенимди чыңдоого, тартипке жана адилеттикке алып келет. Заманбап санарип технологиялардын жардамы менен коомдук тартип жана жол коопсуздугу камсыздалып, калкка сапаттуу кызмат көрсөтүлүп келүүдө. Бирок алдыда дагы чоң милдеттер, кечиктирилгис иштер турат. Коопсуз өлкө долбоорунун алкагында видео камералардын санын 20 миңге жеткирүү боюнча тапшырма бердим. Ошондой эле Ички иштер министрлигине кошумча штаттык бирдиктерди бөлүп беребиз. Бул иштердин бардыгы аткарылганда өлкөбүздүн коопсуздугу дагы бир 4-5 тепкичке көтөрүлүп, 100% коопсуз өлкөгө айланат деп ишенем. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, жаңы имараттарды ачууга уруксат сурайм. Уруксат, ачыңыздар. Жаңы имараттар ачылсын. Көрүүчүлөр, мына ошентип кыргыз милициясынын түзүлгөндүгүнүн 101 жылдык салтанаттуу мааракеси жыйынтыкталып, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун катышуусунда болуп өткөн иш-чарага назар салдыңыздар. Да, уважаемые зрители, вы только что увидели мероприятие, посвященное 101-й годовщине со дня образования кыргызской милиции. Как отметила моя коллега Сайкал, это мероприятие прошло с участием президента Кыргызской республики. Ушуну менен Ички иштер министрлигинин атайын сюжети аяктады. Биз менен болуп, майрамдык маанайды дагы сиздер дагы сезе алдыңыздар деген үмүттөбүз. Пусть наша служба обеспечивает порядок и безопасность во всех уголках нашей страны. Майрамыңыздар менен Кыргыз милициясы.